Газпром Кыргызстан компаниясы коопсуздук маселесине олуттуу көңүл бурат. Бул өрткө каршы даярдык боюнча мелдештин жыйынтыгында тастыкталды. Газпром Кыргызстан компаниясынын өлкө аймагындагы филиалдарынын кызматкерлери Динамо стадионунда өрт коопсуздугу боюнча даярдыктын деңгээлин көрсөткөн мелдеште күч сынашты. Эми анын жеңүүчүлөрү июнь айында Россияга Газпром компаниясынын жалпы сынагына катышууга мүмкүнчүлүк алышат. Мелдешке катышуу үчүн Газпром Кыргызстан компаниясынын бардык филиалдарынын кызматкерлери Бишкекке келишти. 6 команданын ар биринде 7 киши жана бирөө запаста. Алар турнирге узак убакыт бою даярдык көрүшкөн. Белгилей кетсек, өрткө каршы даярдык боюнча турнир өлкөдө алгачкы ирет өтүп жатат. Салтанаттуу ачылышта Газпром Кыргызстан компаниясынын директору Болот Абилдаев катышуучуларга ийгилик каалады. Цель этого турнира в основном это обеспечение пожарной безопасности. Турнирдин максаты өрт коопсуздугун камсыз кылуу жана биздин компаниянын өрт коопсуздугун камсыздоо, баардык кооптуу жагдайларды жоюу. Бүгүнкү турнир биз эмнеге даяр экенибизди көрсөтөт. Мелдештин катышуучуларына албетте ийгилик каалап кетким келет. Анткени жеңүүчүлөр июнь айында Ухта шаарында өтө турган жалпы Газпром турниринде катышууга мүмкүнчүлүк алат. Алар биздин намысыбызды татыктуу коргошу керек. Өрткө каршы даярдык спорттун адаттан тышкары жана бүйүр кызыткан түрү. Катышуучулардын ыкчам кыймылын, аракеттеринин тактыгын талап кылат. Мындай сапаттар өзгөчө кырдаалдар учурунда кимдир бирөөнүн өмүрүн сактап калууга мүмкүндүк берет. Андыктан алардын куралдары да өрт өчүргүчтөрдүкүнө окшош. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери көпчүлүк алдында өз өнөрлөрүн көргөзгөн соң Газпромчулар билим мунарасына чабуул жасады. Тепкичтен 4-кабатка тез арада көтөрүлүү, кыймыл аракеттин ыкчамдыгы боюнча мыкты сыноо. Татаал экенине карабай бийиктикке чыгышты. Газпром Кыргызстан компаниясынын айрым кызматкерлери тездигин көрсөтүп, күйөрмандардын кол чабуусуна татыды. Биринчи сынакта Бишкек газ филиалынын командасынын катышуучусу Канат Кудагелдиев 19,4 секундта келип, мыкты жыйынтык көрсөттү. Я первый раз пришел, посмотрел, было страшно, конечно, на 4-й этаж. Мен биринчи жолу келип караганда коркунучтуу көрүнгөн. Албетте 4-кабатка дароо чыгуу кооптуу, бирок акырындык менен көндүм. Психологиялык тоскоолдуктар жеңдим. Баары жакшы. Мелдештин катышуучулары үчүн экинчи сыноо 100 метрдик тоскоолдуктар бар тилкеден чуркап өтүү. Алгач 2 метрлик дарбазадан секирип өтүп, андан соң устундун үстү менен чуркап, өрт өчүрүүчү түтүктү ала кетүү керек. Анын жыйынтыктары калыстар тобун таң калтырды. Работники компании очень хорошо подготовились, показывают результаты на уровне профессиональных результатов. Компаниянын кызматкерлери абдан жакшы даярдык көрүптүр. Өрткө каршы кызматынын профессионал адистерин деңгээлинде көрсөткүчтөргө жетишти. Биринчи, экинчи орунду багындырган кызматкерлер биздин коомдун курама командасына тандалып алынат. Мелдештин программасы мотопомпаны жайгаштырып ишке даяр кылуу. Башкача айтканда, ар бир команда өрткө каршы техникалык жабдууну чогултуп суу берүүсү керек эле. Мындай жарыштар Газпром Кыргызстан компаниясы газ өндүрүү мекемесинде өрт коопсуздугуна профессионалдык деңгээлде мамиле кылаарын көрсөтөт. Мы в полной мере осознаем ответственность за как раз-таки безопасность объектов, за устойчивое функционирование. Биз объектилердин коопсуздугу, туруктуу иш алып баруусу боюнча жоопкерчилигибизди толук сезебиз. Ошол максатта өрткө каршы даярдык боюнча ушундай мелдештер өткөрүлүп турат. Өрткө каршы иш алып баруу боюнча кызматкерлер тажрыйба топтоп, кыймыл аракеттери так болушу үчүн бул маанилүү. Мелдештин жыйынтыгы менен Бишкек газ филиалынын командасы биринчи орунга ээ болду. Андан кийинки орундарды Югтрансгаз жана Ош газ кызматкерлери алды. Жеңүүчүлөр жалпы турнирге катышуу мүмкүнчүлүгүн алышат.